Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil anbiya ve mursalin. Assalamu alaikum. Uğarmandar. Bugünkü Ramazan gününüzдөр kutlu berekeli olsun. Tutkan rozanızlardı Allah Teala dergahide kabul kılsın. Bugün Ramazan'ın 8. günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, жаңы айды көріп, Allah'a maqtoolordu aytıp, sana aytıp, keyin Fatiha süresін 7 жолу okugan adam жоқ дейді. Егер шундай адам болған болса, Allah Teala ал пендени ошол айда көз тиюдөн сактайт, аман кылат. Дагы Hazreti Ali айтты, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты дейт. Егер жаңа айды көрсөң, айдың башында Аллаху акбар деп 3 жолу айткын. Андан кейін мындай деген: Алхамдулиллахиллази халакани ва халакака ва каддара лака маназила. Шундай Аллага мактоолор болсун, мени жараткан, жана сени жараткан. Жана кылды сага орундарды, чыга турган орундарды кылды. Ва жаалака аята лил аламин, жана кылды сени аламдарга белги кылды. Аллах Таала сыймыктанат, ошондой адам менен периштелерине сыймыктанат экен. Анан айтат экен: Я малайкати, о периштелерим, ишхаду, күбөлүк болгула, инни кад атакту хазал абда минан нар. Албетте мен бул пендени тозоктон куткардым, азат кылдым деп айтат экен. Дагы Пайгамбар саллаллаху жаңа айды көргөн болсо, мындай дейтилер: Аллахумма ахилху алейна бил амни вал имани вас саламати вал ислами Rabbi ва раббука Аллах. Аллахым, шо жаңа айды бизге тынчтыктын айкылгын, имандын, саламаттыктын айкылгын. Раббим, жана сенин Раббиң Аллах деп шо айга айтат эле, жаңы көрүнгөн айга. Пайгамбар саллаллаху эгер жаңы айды көргөн болсо, мындай дейтилер: Хилалу хайрин, жакшылыктын айы, уруштин, тууралыктын айы, аманту биллахиллази халакака, сени жараткан Аллага иман келтирдим деп 3 жолу айтат эле. Дагы айтып атат, эгер Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул аятты түшүрдү. Ауду биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О иман келтиргендер, мурдагы үммөттөргө парз кылынгандай силерге орозо тутуу парз кылынды. Takva bolsoңор, takva болушуңар үчүн деп. Hazreti Ali разияллаху анху айтты, орозо Адам алейхиссаламга жана Адам алейхиссаламдан кийинки пайгамбарларга 30 күн болуп парз кылынды дейт. Дагы Пайгамбар саллаллаху айтат: Лиссайми фархатани, орозо туткан адамга 2 кубаныч бар. Фархатун индал ифтар, биринчи ифтар кылып ооз ачардагы кубаныч, жана Аллах фархатун инда лиқаи раббихи, кыяматта Раббисине жолуккан күндө кубаныч деп айтты. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху дагы бир өзүнүн хадисинде айтат: ким зикир маджлистеринен бир маджлиске отурушка hazır болсо Рамазанда, Аллах Таала жазат ал адамга ар бир кадамынын барабарына ибадат кылгандын сообун жазат. Канча кадам коюп барган болсо илим маджлисине,
ошончо сооп ибадат кылгандын сообун жазат жана кыямат күнүндө арыштын астында мени менен бирге болот деди. Ким дайым жамаат менен болгон болсо Рамазанда, намаз окуганда дагы дайым жамаат менен окуп жүргөн болсо, Аллах Таала анын ар бир рекетине бир шаар, нурдан болгон шаарды берет дейт. Ким ман барра валидейхи бима таналу ядуху. Ким ата-энесине жакшылык кылган болсо, Аллах Таала назар Аллаху илейхи бир рафати ва рахмати. Ошол адамга райымдуулук менен, мээримдүүлүк менен карайт. Ана кафилуху. Мен ал адамга кефил боламын деди. Пайгамбар салlam. Ма мин имраатин татлубу рида завжиха фи рамадана илля кана лаха индаллахи саваба Марияма ва Асия. Ким кайсы бир аял Рамазанда күйөөсүнүн ыраазылыгын талап кылган болсо, болот ошол киши үчүн Аллахтын алдында Мариямдын жана Асиянын соондай болот. Мариям бул Иса алейхисаламдын энеси, Асия бул Фираундун аялы мусулман болгон. Ошолордун соондай сооп берилет дейт. Амал qada hajata muslimin fi Ramadana qada Allahu lahu alfa hajatin. Kim Ramazanda bir musulmandын hajatın işin бүтүргөн болсо, Аллах Таала жазат ал пендеге миң жакшылыкты жана миң жамандыкты ал пендеден өчүрөт. Жана рафалаху алфа даражат. Миң даражаны көтөрөт ал киши үчүн дейт. Анас разыяллаху анхудан риваят кылынды. Пайгамбар салам айтты дейт. Мал маша фи хажати ахихил муслим катабаллаху лаху би кулли хатватин сабина хасана. Ким мусулман бир тууганынын хажатында болгон болсо, хажатында жүргөн болсо, хажатын бүтүрүүдө жүргөн болсо, Аллах Таала анын ар бир кадамына 70 жакшылыкты жазат. Жана ар бир кадамына 70 жамандыкты өчүрөт. Дагы Пайгамбар салам дагы бир хадисинде айтты: "Инна лиллахи халкан халакахум ли хаваижин нас." Албетте Аллах Таала бир жаратылгандарды, адамдарды жаратты. Адамдардын хажатын бүтүрүү үчүн жаратты дейт. Адамдар ошол адамдарга кайрылат. Алар Аллахтын азабынан аман болот, тынч болушат деп Пайгамбар салам айтты. Дагы Пайгамбар алейхисаламдын хадисинде "Ман маша махихи фи хажатин хатта якзиха." Ким мусулман бир тууганы менен хажатын бүтүрүүдө жүргөн болсо, ошо бир хажатын ишин бүтүрүүдө жүргөн болсо, Аллах Таала саббаталлаху кадамайхи. Ал адамдын эки кадамын бекем кылат. Ямат тазилул актам. Бая кадамдар кыяматта токтобогон убакытта бекем кылат. Дагы Пайгамбар салам өзүнүн мубарак хадисинде айтып атат: "Ла язалуллаху фи хажатил абди ма дамал абду фи хажати ахихи." Аллах Таала пенденин хажатында болот. Ошол пенде мусулман бир тууганынын хажатында, ошону бүтүрүүдө болгон болсо, Аллах Таала анын хажатын бүтүрүүдө болот дейт. Дагы бир хадисте айтып атат: "Аллахумма саллимна мин Рамадан." Бизди саламат кылгын Рамазандан. "Ассалимху минна." Жана аны бизден саламат кылгын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтып атат: "Рамадану калбус сана." Рамазан айы жылдын жүрөгүм. Иза салимату санату куллуха. Эгер ошол Рамазан саламат болгон болсо, ошо адам ошо Рамазанда саламат болгон болсо, жылдын баардыгы саламат болот, жакшы болот дейт. Дагы бир Барака деген китепте Масудиден риваят кылынып атат. Ким Фатих сүрөсүн окуган болсо, Рамазан айынын башталган түнүндө Аллах Таала ошол жылы ал адамды
сактайт, бардык жамандыктардан сактайт. Дагы хабарда келип атат, эгер периште Рамазан орозосун Аллах Тааланын алдына алып чыккан болсо, Алла Таала айтат: "Сени пендем урматтадыбы? Сени улуктадыбы?" деп айтат. Ошондо баягы ороз айтат: "Ооба, о Раббим, мени өтө улук жерге отургуздум, түшүрдүм, өзүнүн нафсинен жан дүйнөсүнүн улук жерине мени отургузду. Жана мага намаз мени койду, намаздын дасторконуна, жана таравихтин дасторконуна койду. Жана мага кызмат кылып атты ушул пенде. Эки көзүн харамдан сактады пенде, орозо кармап, эки көзүн харамдан сактады. Андан кийин кулагын батыл нерседен сактады, баягы жакшы эмес сөздөрдөн сактады. Аллах Таала айтат экен: "Бүгүн мен ал пендемди жакшы, өтө улук баягы падышалар отура турган орунга түшүрөмүн" деди. Ошо орозону урматтагандыгы үчүн. Аллах Таала мына бу жерде дагы Пайгамбар саламдын бир хадисинде айтып атат: "Албетте асмандын эшиктери, жердин эшиктери Рамазандын биринчи түнүндө ачылат. Рамазан бүткөнгө чейин жабылбайт. Эч бир пенде жок ошол Рамазандын түнүндө намаз окуп жүргөн болсо, анда Аллах Таала ар бир окуган, кылган саждасынын барабарына 1700 жакшылыкты жазат. Жана ошол пендеге бейиште бир үйдү курат. Эгер Рамазан айынын биринчи күнүндө орозо кармаган болсо, Аллах Таала анын бардык күнөөлөрүн кечирет. Рамазандын акыркы күнүгө чейин. Жана кафарат болот, күнөөлөрүн жууйт дейт. Анан ар бир күнү үчүн, орозо туткан күнү үчүн бейиште бир сарай курат дейт. Жана ага ар бир сажда кылганын барабарына түндөсү же күндүзү кылган болсо бир даракты берет дейт. Ошол дарак ушундай узун экен, көлөкөсүндө жолоочу 100 жыл жүрөт, аягына чыкпайт. Жуманын фазилеттүүлүгү, Рамазандагы жуманын фазилеттүүлүгү башка күндөргө караганда Рамазандын башка айлардагы фазилеттүүлүгүндөй болот экен да. Рамазандын фазилеттүүлүгү башка айларга караганда артык. Ошондой эле жума күнү, Рамазандагы жума күндүн фазилеттүүлүгү артык экен башка жума күндөргө караганда. Дагы башка хадисте келет: эгер кыямат күнү болгон болсо, Аллах Таала 5 периштесине, 5 сакчысына айтат экен: "Албетте мен орозо тутуучуларды кабырларынан ачка чыгардым, чаңкаган абалда чыгардым. Сен аларды тосуп алгын, тамактар менен, бейиште болгон суусундуктар менен тосуп алгын" дейт экен. Анан баягы бейиштин сакчысы периште айтат, кычкырат экен да: "О бейиште кызматкерлер, силер нурдан болгон табактарды көтөргүлө" дейт экен. Анан ошонун алдында топтолушат, орозо туткан адамдын алдында топтолушат. Баягы немелерди, суу иче турган стакандарды, жемиштер менен, ширин таттуу суусундуктар менен топтолушат. Анан орозо тутуучуларды жакшы кабыл алышат дейт. Алла Таала айтып атат Кур'ан-ы Каримде: "Кулу, жегиле, вашрабу, ичкиле, ханиан" дейт. Жакшы, бима аслаптум инал айямл халия. Өткөн түндөрдө кылган ошо орозо туткандыгыңар септүү дейт. Эми ал Рамазан орозо күндөрү жорудо өткөндөй да. Аллах Таала бир периштени жаратты. Анын жүздөрү бар экен. 4 жүзү бар. 4 жүзү бар. Бир жүзү менен экинчи жүзүнүн ортосу 4000 жол экен. Биринчи жүзү менен Аллахка сажда кылат экен. Экинчи жүзү менен аршка карайт
периште. Анан айтат экен: "О Раббим, Рамазанда орозо туткан Мухаммад алейхисаламдын үммөтүнүн күнөөлөрүн кечиргин" дейт экен. 3-жүзү менен 5ке карайт экен. Анан айтат экен: "Кандай жакшы Рамазан баягы 5ке кирген адам үчүн кандай жакшы" дейт экен. 4-жүзү менен дозокко карайт экен. Анан айтат экен: "Дозокко кирген адамга кандай жаман" деп. Аллах Таала бир периштени жаратты. Жарымы караңгылыктан, жарымы нурдан. Дагы бир периштени жаратты, жарымы оттон, жарымы кардан. Дагы бир периштени жаратты, жарымы алтындан, жарымы күмүштөн. Дагы бир периштени жаратты, жарымы шамалдан, жарымы топурактан да. Анан ал периштелер Мухаммад алейхисаламдын үммөтүнөн күнөө кылуучуларга ыйлайт экен. Анан айтат экен да: "О Аллах, Аллах айтат экен: неге ыйлайсыңар? Алар ушундай амалдарды кылышты. Неге буларга ыйлайсыңар?" дейт экен. Ошондо баягы периштелер айтат экен да: "Сен аларга Рамазанды бербедиңби, Мухаммад алейхисалам үммөтүнө?" Алла Таала айтат: "Туура айттыңар. Менин рахматым, аларга менин рахматым болот. Рамазанда ар күнү 5 жолу рахматым болот" дейт экен. Али разияллаху анху айтты: "Эгер Аллах Таала Мухаммад алейхисаламдын үммөтүн азаптоону каалаганда, аларга Рамазанды бербейт эле. Жана айткын: Хуаллаху ахад, Аллах жалгыз деп айткын" дейт. Муса алейхисалам айтты: "О Раббим, сен мени сүйлөө менен урматтадың. Мен сени менен сүйлөштүм, ушундай урматтадың мени. Сен менден башка бирөөгө ушундай нерсени бердиңби?" Анда Аллах Таала вахий кылат экен, мындай дейт экен: "Эй Муса, албетте менин пенделерим бар. Мен аларды чыгарамын, акыр заманда чыгарамын. Жана аларды урматтаймын, Рамазан айы менен урматтаймын. Анан жана мен аларга сага караганда жакыныраак боломун" деди. Анткени сен мени менен сүйлөштүң. Мени менен сенин ортоңдо 70 парда болгон. Эгер Мухаммад алейхисаламдын үммөтү орозо кармаган болсо, баягы эриндери агарып кетсе, жүздөрү саргайып кетсе орозо кармап да, мен ошолор мени менен алардын ортосундагы пардаларды көтөрөмүн. Баягы алар ооз ачып аткан убакытта" деди. "Ушунчалык эми алар мага жакын болот, мен алардын дуасын кабыл кыламын" деди да. Себеби булар өтө Рамазанда чын ыхлас менен орозо кармады, кыйналып. Кабыл Акбардан риваят кылынды, ал киши айтты: "Аллах Таала Муса пайгамбарга вахий кылды. Айтты: албетте мен өзүмө жаздым, парз кылдым. Орозо кармаган адамдын, Рамазанда орозо кармаган адамдын дуасын кайтарбаймын деп өзүмө важип кылдым" дейт. Айтышат, Рамазан айына жетти. Рамазан айына жетти дагы Аллах Таалага күнөө кылды. Ошондой бир күнөө кылышат кээ бир адамдар дейт да. Эми бул дагы жакшы эмес экен да. Пайгамбарыбыз шафаат кылайын дейт экен. Ошо Рамазанда күнөө кылган адамды шафаат кылайын деп каалайт экен. Ошондо айтылат экен: "Эй Мухаммад, бул Рамазан айы бул кишинин баягындай жаңжалдашы. Рамазанды ырааза кылган эмес" дейт экен. Ошондо Пайгамбар салам айтат экен: "Мен Рамазан менен тартышкан кишиден алысмын" дейт. Ошон үчүн Рамазанды дагы кармашыбыз керек экен. Эми мына дагы башка бир риваяттарда айтып атат: "Изастайқазал муъмин", эгер момун Рамазан айында уйкудан ойгонсо, анан бир тарабынан экинчи тарабына оодарылган болсо, Алланы зикир кылса, эскерсе, периште айтат ага: "Тур,
seni Allah Taala rayım kılsın deydiken. Eğer tursa, oradan turgan bolsa, töşök ağa dua kılat eken. Mınday dep. Allahumma, o Allah'ım a'tihil furuşa marfuata fil cennet. Beyişte kötörülgön töşöktörді бұл пендеге ата кылгын дейт экен. Эгер кийимин кийсе, Рамазанда ордон туруп, ага кийими дуа кылат экен. Allah'ım a'tih hulalal cennet. Бейиштин хулла кийимдерин, баягында жибектен болгон кийимдерин ата кыл дейт экен. Эгер бут кийимин кийген болсо, бут кийими дуа кылат экен. Allah'ım бұл кишинин кадамын сырат көпүрөсүндө бекем кылгын. Сыраттан буту тайбасын дейт экен. Эгер идишти алган болсо, идишти дуа кылат экен да. Allah'ım бұл пендеге бейиштин стакандары, чөйшөктөрүнөн бергин дейт экен. Эгер дарат алган болсо, суу дуа кылат экен. Allah'ım ал бұл кишини күнөөлөрдөн тазалагын, каталардан тазалагын деп. Эгер Allah'ın алдында турган болсо, намаз окуп турган болсо, үй ага дуа кылат экен. Allah'ım анын лахадин жайын көрүн нурлуу кылгын. Васи алейхи кабраху, кабрын кең кылгын дейт экен. Анан Алла Таалага карайт экен, анан айтат экен, пендем, сенден дуа кылуу болсун, менден дуаны кабыл кылуу болот дейт экен да. Эми дагы пайгамбарыбыздан бир хадисте келет. Орозо туткан адамдын уйкусу ибадат, уктаганы ибадат, дем алганы тасбих, дуасы, орозодогу дуасы кабыл болот. Күнөөсү кечирилген болот. Амалы көп эсе көп болот дейт. Рамазан Пайгамбар салам айтты, ким Рамазанда иман келтирип, Аллага иман келтирип орозо кармаса, ана Алладан сооп үмүт кылып орозо кармаган болса, өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Уламалар айтты, Рамазанда туруудан максат таравих намазы. Ошо таравих намазына туруп ибадат кылган болсо, күнөөлөрү төгүлөт экен да. Мына урматтуу мусулмандар, ошо Рамазанда көбүрөөк жакшылыктарды көбүрөөк кылышыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда өтө каттуу соккон шамалдай көп садакаларды берет эле дейт. Биз дагы муктаж адамдарга жардам берген болсок, алардын муктаждыктарын бүтүрсөк, айрыкча пайгамбар Айша энебиздин алдына бир аял келет. Аябай муктаж аял 3 кызы менен келет. Анан 3 курманы берет аларга. Ал 2 курманы 2 кызына берет. Бир курманы өз жейин деп атканда багы кыздары талашат да. Ошондо бир курманы бөлүп 2 кызына берет, өз жебейт. Ошол окуяны пайгамбар алейхисаламга айтат. Пайгамбар салам айтат, бул аял үчүн 5 важип болду. Же болсо бунун күнөөсү кечирилди дейт. Ошо балдарына да райым кылган, мээримин төккөн апаларга, аталарга ушундай 5 болот экен да. Ошо балдарга да райым кылышыбыз керек экен, жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Балдар дагы ата-энелерине жакшы иш кылган, жакшылык кылган болсо, колу жетишинче жакшылык кылган болсо, сооптуу иш багы Аллах Тааланын рахматына ээ болот экен да. Урматтуу мусулмандар, орозо асман менен жердин ортосунда асылып турат дейт. Качан баягы садака питерди, орозо питерди бергенде кабыл болуп асманга көтөрүлөт орозо дейт да. Ошон үчүн орозо питерди дагы берин унутпашыбыз керек. Быйылкы жылы буудайдан 60 сом, курмадан баягы арпадан 100 сом, ундан 90 сом болду. Анан кийин баягы мейизден дагы болуп атат 882 сом. Анан кийин курмадан 1200 сом болду. Ошону ар ким өзүнүн колунан келишинче бериш керек да. Байлар байдай садака питер бериш керек. Колунда жоктой бериш керек да. Багы Алла Таала бардыгыбызды ушул Рамазан айы менен куттуктаган болсун, күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечирген болсун. Бул Рамазан айы Курандын айы,
Orozonun ayı, kayırımdılıktın ayı, merimdülüktün ayı. Tinç aman bolaylı, Kırgızstanımız tinç aman bolsun. Ramazanın şarapatı menen mamleket yetekçilerimizge dagı Allah Teala özü tavfik bersin, jardam bergen bolsun, zamanabız tinç bolsun, bıyılkı жылыбыз токчулуктун, жакшылыктын жылы болсун. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала дәргәһендә кабул кылган болсун. Аллахым ким жакшы дуаларды кылган болсо, үйлөнбөй аткан адамдар болсо үйлөнсүн, күйөөгө тие албаган кыздарыбыз болсо Аллах Таала жакшы жубайларды насип кылган болсун. Жергебизде тынчтык, амандык болсун. Рамазанды жакшы тутуп алайлы. Бардыңыздарды Аллах Таала сак саламат кылсын. Асмандан келүүчү, жерден чыгуучу бала апаттардан өзү сактаган болсун. Ушинтип эле эгер Рамазанда кандай жакшы сооптор бар экенин пенде билгенде, ар жылдын бардыгы Рамазан болсун деп үмүт кылат эле деген Пайгамбар салам. Ошон үчүн Рамазанды жакшы өткөрүп алайлы. Бул жакшылыктын, сооптун багы сезону да. Жөн өткөрүп таравихтерге катышайлы, ооз ачарларды кылайлы. Ооз ачкандагы сооптуу болот. Ким ооз ачырса, Пайгамбар салам айткан, орозо туткандай эле соопко ээ болот, кемебестен дейт да. Эми бир мейизди 40 адам бөлүшүп жеген дейт да. Бири-бирибизди райым кылып, жакшылыкты кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тромбопол – бул ацетилсалицил кислотасы. Жүрөк жана кан тамыр ооруларынын кооптуулугун азайтууга жардам берет. Тромбтун пайда болуу ыктымалдыгын төмөндөтөт жана кан тамырлардын абалын жакшыртат. Оорулардын алдын алууга көмөктөшөт. Тромбопол сенин жүрөгүң сен өзүң үчүн гана сокпойт. Салам премиум кола. Орозо айынын коласы. Ава керемет. Салам премиум кола. Орозо айынын коласы. Капкагасындагы кодду таап, аны плюс